Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү. Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу адистигинин студенттери үчүн маалымат технологиясы жана маалыматташтыруунун техникалык каражаттары предметинен видео сабак. Даярдаган Арзаматова Чынара Жумалиевна. Бүгүнкү сабактын темасы электрондук эсептөөчү машинанын аппараттык жабдылышы. Биринчи, билим берүүчүлүк максаты. Фон Неймандын принцибин билишет, системалык блок жана анын түзүлүшүн билишет, микропроцессор жана анын аткарган функцияларын окуп үйрөнүшөт. Экинчи, өнүктүрүү максаты. Студенттер теориялык алган билими практика жүзүндө өздөштүрө алат, үйрөнөт, айырмалайт. Үчүнчү, тарбиялык максаты. Сабакка көңүл коюуга, өз алдынча иштөөгө, топтоо иштөөдө бири-биринин пикирин угууга тарбиялоо. Сабакта каралуучу суроолор. Студенттер Фон Неймандын принцибин билишет, системалык блок жана анын түзүлүшүн билишет, микропроцессор жана анын аткарган функцияларын билишет. Фон Неймандын принциби. Өзүнүн докладында Фон Нейман компьютердин иштөө принцибин көрсөткөн. Биринчиден, компьютер төмөндөгү түзүлүштөрдөн турушу керек. Биринчи, логикалык түзүлүш. Арифметикалык жана логикалык операцияларды аткарат. Экинчи, башкаруу түзүлүшү. Бул түзүлүш программаларды иштөө процессин уюштурат. Үчүнчү, эске сактоо түзүлүшү же эс. Программалар жана маалыматтарды сактайт. Төртүнчү, сырткы түзүлүштөр. Бул түзүлүштөр маалыматтарды киргизүү чыгаруу үчүн кызмат кылат. Бирок азыркы учурда компьютерлерде арифметикалык, логикалык түзүлүш жана башкаруу түзүлүшү борбордук процессор деп аталган түзүлүшкө бириктирилген. Негизинен IBM персоналдык компьютерлери 3 бөлүктөн турат. Системалык блок, клавиатура, монитор, же болбосо дисплей деп атап койсок болот. Компьютерлер бир нече түрдө чыгарылат. Портативдүү вариант жана блокноттук. Мында системалык блок клавиатуранын алдында жайгашкан. Монитор болсо компьютердин капкага катарында жасалган. Эң негизги артыкчылыгы алардын компакттуулугу. Компьютерди көтөрүп жүрүп, ар кайсы жерде иштей берсе болот. Бирок портативдүү компьютерлердин клавиатурасы ыңгайлуу эмес, мониторлору кичинекей, компьютерлерге кошумча түзүлүштөрдү кошуу мүмкүнчүлүгү аз. Негизги вариант бул стол үстүнө коюлуучу вариант болуп эсептелет. Системалык блоктун жасалышы боюнча бир нече түргө бөлүнүшөт. Десктоп деген түрү бул системалык блок монитордун алдында. Кээ бир фирмалар моноблок деген компьютерлердин түрүн чыгарышат. Бул системалык блок монитор менен бир корпуста. Бул типтеги компьютерлер баасы кымбат болгондуктан аз санда колдонулат. Системалык блок түзүлүштөрдүн иштешин башкарат, маалыматтарды иштетет. Компьютердин негизги бөлүктөрү системалык блокто жайгашкан. Системалык блок төмөндөгүдөй түзүлүштөрдөн турат экен. Блок питания, видеокарта, микропроцессор, материнская плата, оперативдик эс, винчестер, дисководдор жана башка түзүлүштөр. Блок питания бул эмне кызмат аткарат? Блок питания компьютер системалары үчүн энергия кубатын түзүү үчүн иштелип чыккан түзүлүш болуп эсептелет. Кээ бир даражада электр менен камсыз кылуу, ошондой эле турукташтыруу жана азыктандыруучу тоскоолдуктарга каршы милдетин аткарат. Видеокарта компьютерде видео информацияларды иштетүү үчүн кызмат кылат. Оперативдик эс. Бул оперативдик эс компьютер иштеп турган убакта сактап туруучу эс. Эгерде катуу дискке информация сакталбаса, анда компьютер өчкөндөн кийин ал маалымат өчүрүлүп кетет. Ал эми катуу диск. Бул катуу диск компьютерлердеги бардык маалыматтарды жана программаларды сактап туруучу эс болуп эсептелет. Оперативдик эстен айырмаланып, компьютер өчкөндөн кийин дагы андагы маалымат сакталып калат. Дисководдор. Бул дискетадагы маалыматтарды окуу жана жазуу үчүн кызмат аткарат. Видеоплата компьютерде видео маалыматтарды иштөө үчүн кызмат кылат. Аудиоплата компьютерде музыка үн менен коштоодо колдонулуучу түзүлүштөр. Микропроцессор компьютердин эң негизги элементи болуп эсептелет. Баштапкында компьютердин мээси, ал компьютердеги бардык эсептөөлөрдү жүргүзөт. Микропроцессор төмөнкү функцияларды аткарат. Компьютердеги бардык бөлүктөрдүн иштерин башкаруу жана координациялоо кызматын аткарат. Негизги эстен буйруктарды жана иштелип чыгарылуучу маалыматтарды териштирүү кызматын аткарат. Буйруктардын коддорун чечүү, арифметикалык, логикалык амалдарды аткарат. Маалыматтарды негизги эске киргизүү жана чыгаруу кызматын аткарат. Үзүлүү сигналдарды кайра иштеп чыгуу кызматын аткарат.
Ошондой эле компьютердин эң негизги түзүлүштөрүнүн дагы бир түрү бул материнская плата же болбосо энелик такта деп аталат экен. Энелик тактага кеңейтүү орундары аркылуу перифериалдык түзүлүштөр туташтырылат. Мисалы үчүн видеокарта, модем, клавиатура, мыш, катуу диск, үн картасы, оперативдик эс, блок питания, дисководдор, катуу дисктер жана башка түзүлүштөр туташтырылат. Бул жерде модем деген түшүнүктү биз айтпай кеттик. Ошол жөнүндө айта кетели. Модем бул телефондук линия аркылуу башка компьютерлерге информацияны берүү үчүн колдонулат экен. Модулятор, демодулятор деген эки сөздөн куралган. Компьютерлерден маалыматты башка компьютерге жөнөткөндө маалыматты цифралык формадан аналогдук формага өткөрөт. Бул модуляция деп аталат. Ал эми келген маалыматтарды кабыл алганда аналогдук формадан цифралык формага өзгөртөт. Бул демодуляция деп аталат экен. Ал эми бул жерде дагы кулер деген да түзүлүш турат. Бул кулер системалык блокту желдетип туруу кызматын аткарат экен. Эми системалык блоктун дагы бир түзүлүшү бул киргизүү чыгаруу порттору. Башка айтканда бул компьютердин арткы түзүлүшүндөгү жайгашкан уячалар болуп эсептелет. Башка айтканда киргизүү чыгаруу порттору бул түзүлүштүн жардамында сырткы түзүлүштөр менен маалымат алмашуу кызматын аткарат. Ал эми контроллерлор болсо компьютерлердин курамына кирген монитор, клавиатура жана башка түзүлүштөрдүн иштерин башкаруу кызматын аткарат экен. Жана ошондой эле бул компьютердин сырткы түзүлүштөрү болгондо мыш, клавиатура, сканер, принтер, микрофон жана башка түзүлүштөрдү ушул компьютерге туташтыруу үчүн киргизүү чыгаруу порттору кызмат кылат экен. Ар бир порттор, башка айтканда уячалар ар түрдүү формада жасалат. Башкача айтканда сырткы түзүлүштөргө системалык блокко туташтырып жатканда бири-биринен адаштырылып кетпеш үчүн ошол ар түрдүү формада жасалат экен. Эми негизинен жалпы порттор экиге бөлүнөт экен. Параллель жана удаалаш порттор болуп эсептелет экен. Бул параллель порттор киргизүү чыгаруу удаалаш портторго караганда тез аткарат экен. Эми жаңы теманы бышыктоо үчүн тесттик суроолор. Биринчи, кандайдыр бир маалыматтарды өзүндө бат сактап, керектүү учурда ал маалыматты башка бир түзүлүшкө бат берип туруу кызматын аткарат. Ал кайсы түзүлүш болуп эсептелет? Экинчи, компьютердин иштөө ылдамдыгы эмнеден көз каранды? Үчүнчү суроо, системалык блок кандай түзүлүштөрдөн турат? Төртүнчү, телефондук линия аркылуу башка компьютерге информацияны берүү үчүн колдонулат. Ал кайсы түзүлүш? Бешинчи суроо, маалыматты магниттик ленталарда сактоочу түзүлүштөр. Алар кайсылар? Компьютерде музыка, үн менен иштөөдө колдонушуу түзүлүш кайсы түзүлүш болуп эсептелет? Компьютерде видео маалыматтарды иштетүүдө колдонушуу түзүлүш кайсы түзүлүш? Ал эми дискетадагы маалыматтарды окуу жана жазуу үчүн кайсы түзүлүш колдонулат? Компьютердин курамына кирген монитор, клавиатура жана башкалардын иштерин башкаруу кызматын аткарат. Ал кайсы түзүлүш болуп эсептелет? Жана ошондой эле жаңы теманы бышыктоо үчүн кроссворд дагы түзүлгөн. Ушул кроссвордду жана ошондой эле тесттик суроолорду тапшырма катарында таап келесиңер. Тесттик суроолорго жооп табасыңар, ал эми кроссвордун дагы чечмелеп таап келесиңер. Демек, эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, биз бул сабактан эмнелерди биле алдык? Демек, бүгүнкү сабактан биз системалык блок жана анын түзүлүшү жөнүндө билдик. Жана ошондой эле системалык блоктун ичинде кандай түзүлүштөр жайгашканын жана алардын аткарган кызматтары жөнүндө билдик. Ошондой эле микропроцессор жана анын аткарган кызматтарын билдик. Демек, сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Демек, үйдөн дагы тапшырма бул лекциялык сабакты окуп келесиңер. Жана ошондой эле жана тесттик суроолорго жооп табасыңар. Жана ошондой эле кроссвордду чечмелеп келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.